Кутмандуу таңыңыздар менен Даңкы тилектер марафонунун катышуучулары жана катталуучулары. Улуу Рамазан айына төп келишкен. Улуу Рамазан айындагы ниет кылып кармаган орозоңуздар кабыл болушун каалайм. Буга чейин дагы ушул марафонду жетектеген, ушул марафонду уюштурган Толкун Айымды учурдан пайдаланып, Толкун Айымды жана анын командасы кыздарга терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени деген көп нерселерди үйрөндүк. Күнүгө эфирге чыгып, ушунчалык жакшы ниетибиз менен угуп, аябай жакшы билим алдык да. Мен өзүм үчүн аябай сонун билим алдым деп ойлойм да. Жаңы жаңылыктарды өзүмө киргиздим деп ойлойм. Мен болсо бүгүнкү темамдын мен өзүмө бүгүнкү теманы бизнес булактары деген теманы өзүмө тандап алдым. Бул жөнүндө айта кетсем, бизнес жөнүндө айткым келет да. Анткени мен өзүм шаарда турам. Атым Нураида. Ушул марафонго, Толкун Айымдын марафонуна, экинчи марафонуна катышып атам да. Анан көптөгөн сонун нерселерди алдым өзүмө. Аябай кубанычтамын, ыраазымын. Ошол марафондорго катышып, чоң ийгиликтерге жетишип атам деп айтсам жаңылышпайм. Андан кийин болсо, бүгүнкү эфирди болсо мен жаратылыш коюнда алып баргым келди. Кандай десем, өзүм болсо соода жагында соода кылганды жактырам да. Андан кийин көп соода жагында болуп, товар сатып, мындай көп нерселерди үйрөндүм да. Ушул марафондорго катышып, сонун кыздар менен тааныштым. Ар бир кыздан, ар бир айымдан сонун өзүмдүн жашоомо жакшы сабактарды алдым деп ойлойм да. Мисалы, аябай сонун темалар козголду бул жерден. Эң биринчи үй бүлө жөнүндө, балдарды кантип тарбиялаш керек, жолдошуна кандай мамиле жасаш керек, акча деген эмне, акчаны кандай кылып пайдаланыш керек, адам деген өзү иштеп жүргөн, үйдө кантип өзүн алып жүрүш керек. Көп сонун нерселерди мен өзүмө аябай сиңирип алдым. Ойлойм, мен дагы сиздер дагы ушундай жакшы кыздардан билим берген билимдерин алдыңыздар деп ойлойм. Ыраазымын кыздарга ушунчалык патриоттук сезим менен баардыгы колдон келишинче үйрөнгөн нерселерин, үйрөнгөн билимдерин, алган билимдерин ортого салып, баардыгыбыз кыргыз айымдары духовно жашоолору сонун болсун деп бири-бирине информация берип, ушул бул нерсени билип үйрөнгөндөн кийин марафондорго катышып, мен ушунчалык сезимим козголду да. Момундай сезим болду да. Мен мисалы жакшы нерсени элдерден алып атамбы, жакшы нерселерди, сонун нерселерди алсам, ошол эле билимди мен башкаларга да таркаткым келип атат да. Андан кийин болсо эмне дегим келет? Мен ойлогон ой максаттарыма Кудай буйруса бир толкунда болуп, ушул кыздар менен аябай сонун кыздар менен тааныштым. Таңкы марафондон кайрымдуулук марафон кылып уюштуруп берген Толкун Айымга терең ыраазычылык билдиргим келет да. Анын командасына ушунчалык сонун өтүп берди кыздар. Анан эң аягында мен кыздарга бизнес жөнүндө, бизнес булактары жөнүндө айтып берейин деп кыздардан сурандым эле. Андан кийин бул жерден эмнени айткым келет?
Бизнес деген бул англис тилинен алынган экен, ишкер деген сөздү билдирет экен да. Ишкер деген сөз болгондон кийин бул өзүң менен өзүң иштөө жана өзүңдү өзүң өстүрүү дегенди билдирет экен да. Эмне дегим келет? Бул жерден ар бир адам ар кандай ситуацияда болот экен. Бирөөлөр семейный проблемалары болуп калат. Бирөөлөр болсо билет, алган билими менен колдонбой башка эле нерселер менен алектенет экен да. Бул жерде мен эмнени түшүндүм? Мен өзүмдү алсам, мен өзүм жактырбаган эле окуу жайды бүтүптүрмүн да. Бирок мен окуу жайды бүткөнүмө эч качан өкүнбөйм. Кызыккан адамдын өзүнүн хоббиси боюнча хоббисин тандап алып, ошол жагы менен өнүктүрсө, адам деген чоң жетишкендикке жетишет экен да, менин оюмча. Бул жерден эмнени айткым келип атат? Мен өзүм сатуучулук жагына кызыгам. Анан кийин болсо азыр деген заманбап интернет магазиндер, интернет дүкөндөр ачылып атат. Сонун возможностьтор бар экен да иштегенгечи. Акчаны биздин түшүнүгүбүз боюнча ата энебиздин айткан баягы ата энебиз айтып бизге денебизге сиңип калыптыр да. Бизге деген кадимкидей түшүнүк да. Иштесең тиштейсиң, акча табыш деген бул деген кыйын нерсе, аял кишиники жугумсуз, эркек кишиники жугумдуу деген бизге деген немелерди берип коюптур да, установкалар. Мен мисалы ушул марафонго катышып, сонун информацияларды, сонун кыздардын билимдерин алып, аябай көп нерсени түшүндүм да. Бул жерден баардык эле ар бир адам өзүнүн жактырган хоббиси менен иштеп, ошондон жүрөгү менен сүйүнүп тартуулап элдерге өзү дагы сүйүнүп, жакшы нерсе жасап аткан, ошол эле нерсе менен үй бүлөсүн багып, үй бүлөсүнө сонун кубанычты, бактылуулукту тартуулаган бул адам өзүнүн жүрөгү менен сүйгөн хоббиси менен иштөө экен да. Мен өзүмө ушундай түшүндүм да. Андан кийин болсо мен ушу сатуучулук саткан жагына жакшы болгондуктан көптөгөн адамдар менен тааныштым да. Анан нолдон жоктон бар кылуу, нолдон бизнеске жеткен, ноль эчтеке акчасы жок. Мен момундай кылам, тигиндей кылам, кандай кылсам акча болот, кандай акчам жок да, балам бар, кызым бар, мен морекиндей бизнес акча табыш үчүн мен деген швейный машинкам жок, кондитерский цехим жок, же болбосо дагы ар кандай шылтоолор экен да. Булчу адам эсли кааласа бул нерсени ийгиликке жетиш ал өзүнөн экен да. Баардык нерсе өзүңдүн колуңда экен да. Мен ушуну аябай түшүндүм. Анан ушу айымдарга айткым келет да, үйдө отурган кыздарга, келиндерге, кээ бирөөлөр бар бала чакасы менен иштегендерди деле көрүп атам да. Чоң ийгиликтерге жеткен кыздарды көрдүм. Баардык жерден эле аракет кылышып, баардыгы акча табыш керек, балдарды багышыбыз керек, ушул балдарды багышыбыз керек, жакшынакай сонун жашоодо жашашыбыз керек деп аракет кылып, кыздар ушунчалык чоң ийгиликтерге жеткендерди көрүп атам да. Соода жаатында болгондон кийинчи мисал кылып келтирип кетсем, өзүм эле сиңдим бар. Үйдө отурган кыздарга, анан кийин боюндар, баласы менен отурган кыздарга да айткым келет да, баардык жерден акча тапса болот. Мисалы мен сиңдим өзү мурун деген соода жаатында иштеп, тоже анан кийин кайнене кайнаталары картаң болуп калгандыктан акчаны аябай жакшы көрөт да. Кайнене кайнаталары картаң болуп ооруп атат дегенден айылына келип, кой биз деген ата энебизди карашыбыз керек деп, анан эмне кылышты билбей
акчаны ушунчалык жакшы көрөт да. Баардык жерде тоокчулук болсун, балдарыма буну алып беришим керек, тигини алып беришим керек деп аракет кылып элечи, изденип эле мисалы гүлдөрдү отургузат да, кыштын күнү гүлдөрдү алып келип туруп мага суранат. Момундай гүлдү сатып берип салып жерчи дейт. Мен ошондой гүлдөрдү таап туруп салып жерем да айылга. Андан кийин болсо ал кышы менен ошо гүлдөрдү сонун кылып багат дагы, отросткаларын кадимкидей отросткаларын сындырып өзүнчө кичинекей идишке отургузуп гүлдөрдү жаскамалуу аябай сонун кылып туруп эле баардык кепкенедей болгон отросткаларды эле 100 сомдон 200 сомдон ушундай кылып эле сатып жиберет да. Бир аз вложение кылып туруп өзү карайт да, бээрден эчтеке чирайт этип аткан жок да. Анан же болбосо жакшы гүл сүйүүчүлөр дагы аябай көп экен да бул жааттачы. Гүл сүйүүчүлөр да, мен өзүм гүлдүгө аябай деле кызыкпачымын. Аябай ушу сиңдимден кийин гүлгө кызыгып калдым. Анан гүл сүйүүчүлөр да бар экен да, аябайчы. Гүлдүн түрүн алып туруп отургузушуп, аны тим эле кастарлап, кичинекей баладай кылып, сонун кылып туруп өстүрүшөт экен дагы. Ошону сатып акча кылышат экен. Бул да бир бизнестин түрү да. Айта берсек көп экен да, бул бизнес деген аябай чоң тармак экен. Мен сиздерге кыскача ошо өзүм башыман өткөн нерселерди айтып бергим келип атат да. Андан кийин болсо Нурила деген жакын тааныш кызыбыз бар. Аябай сонун кыз. Ушунчалык аракет кылып өзүнүн сонун идеялары менен адам деген өзүнө суроо бере берсе күнүгө элечи, мен кандай кылсам кандай болот, кандай кылып акча тапсам болот деп эле суроо бере берсек, ошол суроого жооп табылат экен да. Андан кийин болсо ошол Нурила деген кыздын мен ушунчалык акылдуулугуна, ушунчалык аракет кылгандыгына мен ушундай ыраазымын, аябай баа бердим да. Мисалы швейный цехтерде кусоктор калып атпайбы? Кусоктор калып атат материалдан. Кээ бир адамдар аны ысырапкорчулук менен ыргытып атат. Аны деген кээ бир адамдар болсо ошол эле материалдардан жаратылышты булгап, баняларды жагып, биздин ден соолугубузга зыян келтирип атат да. Ушул кыздын акылдуулугуна мен ушунчалык ыраазы болдум. Анткени ошол швейный цехтеги астатак материалдардан, кенедей болгон материалдардан сонун резинкаларды, идеяларды жаратып, ойлонуп, сонун резинкаларды жасап, тигип, өзү машинка сатып алып, ошол тигип туруп базарларга апарып таркатат экен да. Бул дагы аябай сонун нерсе да. Бизнестин экинчи түрү болуп атпайбы? Айта берсек аябай көп экен да азырчы. Мен ушул сатуучулукка ушунчалык кызыгам. Аябай башка кыздарды дагы шыктандыргым келет да. Мисалы тигүүчүлөр деген ал кыз айтып атат да, мен деген эже, мен машинкам деле жок болчу. Машинкамды алыш үчүн мен деген кандай кылып акча тапсам болот деп, эмне кылсам деп ал дагы суроо бере бердим дейт да. Анан суроомо жооп табылды дейт. Кайынсиңдим төрөп түшүп, мен да төрөп түшүп, экөөбүз тең декретный отпуска болуп, экөөбүз тең үйдө болуп калдык дейт да балам менен. Анан жөн эле отура бербестен эмне кылсам деп ушинтсем, кайынсиңдим айтып калды дейт. Эже, жеңе, давайте мен баламды карап бериңиз, мен сизге күнүнө 200 сомдон төлөп берип турайын. И так деле сиз деле балаңызды карап атасыз, менин да баламды карасаңыз, акчаңыз чогулуп калат, сизге дагы пайда болот, мага дагы пайда болот деп ушундай идея айтып калды дейт. Эмне кылсам, кандай кылып акча тапсам дей бердим дейт да. Анан ошентип тиккен жагына шыгым бар болгондуктан аябай кызыга берчүмүн дейт. Эми ошол кыздын акылдуулугун карабайсызбы же, мен кыздар ушунчалык мен баа бердим. Ошол 200 сомдон берген, кайынсиңдисинин берген акчасын чогултуп, кол машина сатып алыптыр да. Кол машина сатып алып, анан ошондой эмне кылсам деп көп нерселерден баштадым дейт. Башында болсо базарда отурган эжелерге, байкелерге кийимдер кир болбош жумондой рукавичка тигет го оңой. Ошондойлорду тиктим дейт. Тигип, фартуктарды тиктим дейт.
мен эми айта берсек аябай көп да, фартуктарды тигип, рукавичкаларды тигип сатып ошону акча кылып келдим дейт. Бул деле бизнестин бир немеси экен да, бизнестин бир түрү экен. Кенедей эле жок нерседен бар кылуу тоже бул биздин өзүбүздө адамда желание болсо, ошол нерсе аткарылат экен да. Ойлогон ой тилектерибиз, алдыбызга койгон максаттарыбыз аткарылат экен. Эми азыр ушундай сонун ийгиликке жеткен кыз жөн эле отуруп калбастан азыр кыздарга ал дагы сабак берет да. Мен тааныган кыздардан Нурила деген сонун кыз. Мен ушунчалык ушундай баа бердим да. Нурилага окшогон кыздардан толтура. Мен анткени ушу соода жаатында иштеп калгандан кийин бирөөдөн товар алам, алып туруп сатам. Сатып ортодон бөлүп алабыз. Айта берсек көп бизнес кылса болот экен да. Мисалы клининговый компаниялар. Азыр клининговый компаниялар элдер деген Турцияга, Россияга кетип атат, Москвага кетип атат. Турция, Америка бардык жакка биздин кыргыздар миграция болуп эле башка жактан акча таап келгенди иштегенин кетишип атат да. Балдарын жанагынтип кыздар айтышып атпайбы? Биз деген жаныбызда жүргөн балдарыбызга золдук, зомбулук көрсөтүп деп түшүнүп атпайбыкпы? Жаныбызда жүргөн эле балдарыбызга зордук, зомбулук кылып көрсөтөт экенбиз да. Булардын психологиясын вообще өзгөртөт экенбиз да. А мен ошо миграцияга кеткен айымдарга, кыздарга баардыгына ийгилик каалайм. Бирок биздин эле Кыргызстанда туруп ушул жерден эле иштесек болот экен да. Мен ошол нерсени түшүндүм да. Андан кийин болсо эмне дегим келет дагы? Элдер башка жакка барып миграция болуп ар кандай жумуштарды аткарып атат да, мисалчы кылып атат. Бизден эле кыргыздардан жок дей эле беришет да, бирок Кудай таалам аябай берген нерсесин биз деген ыраазычылык менен принимать этсек, ушуну кабыл алсак, андан да сонун нерселер келет экен да. Буну мен эмне айткым келип атат? Бизде деле клининговый компаниялар бар экен да. Мен өзүм атайын жумуш жок болуп калганда, семейный проблема болуп, жумуш жок болгондо кандай кылсам, эмне кылсам деп ушундай бир нерсени эле издей бердим да, издене бердим да. Изденип кандай кылсам деп клининговый компанияларга телефон чалып көрдүм. Анан телефон чалсам, саат мынчадан мынчага чейин, саат 8ден 5ке чейин 500 сом төлөп беребиз. Анан кийин болсо саат мынчадан мынчага чейин мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деди да. Анан ойлонуп отуруп, мен өзүм мурун деген роддомдо иштечимин. Анан тиги пол жууган кыздар менен, младший персонал менен иштешчим. Анан кыздар айтып калчу да, эже шабашка таап бербейсизби? Сиз товар сатасыз го. Больницада иштеп туруп деле товар сатчым да. Анан кийин сиз көп киши менен жакшы мамиледе болосуз го, аябай жакшы сүйлөшөбүз, бизге жумуш таап бербейсизби деп калгандан ошо клининговый компанияларды ойлонуп, эмне кылсам да кыздарга айттым, давайте кыздар, биз деле мен клиенттебайын, экөөбүз үчөөбүз барып туруп, жууп, тазалап кетип калабыз. Бул акы эмгегибиз менен акчаны бөлүп алабыз депчи. Бул да өзүнчө бизнес булак экен да. Анан ушинтип кыздарга идея айтып, чогуу барып, тааныштардын үйлөрүн барып жыйнап эле тазалап кетебиз. Ортодон акчаны бөлүп алдык да. Чем клининговый компанияга барып, эртеден кечке чейин 500 сом, 1000 сом алганча, 2-3 кыз биригип алып туруп эле клининговый компания кылып ачып иштесе сонун болот экен да. Бул бизнесте эң биринчи реклама кылуу экен да, реклама. Ошол нерсени туура айтып берсең элдерге, туура, жагымдуу, культурно, грамотно айтып берсең, адам деген идеялар чыга берет экен да. Анда мындай кылсак эмне болот депчи. Бир адам жакшы, 2 адам андан жакшы деп коет го, 2 адамдын акылы. Ошондой сымал элечи, бул жерден көп идеялар чыга берет экен. Башка кыздар бар, боюнда бар кыздарчы, мен анткени боюнда бар аялдар менен иштешип калдым. По хозяйственной частиде ахырчы болупчу. Анан кийин кыздар отуруп, больницага келгенде да жөн отурбай токуйт бир нерселерди. Анан мен бир кыздын
айттым, ай сен токкузаң, мен сатып берем. Кичинекей пинеткаларды току. Бердеги төрөгөн аялдар менен баары менен жакшымын мен. Мондай пинетка аласыңарбы, биздин ушинтип боюнда бар кыздар токушат, мен сатышам. Прибыльди экөөбүз тең бөлүшүп алабыз депчи. Анан эмне дагы айткым келет. Көп нерселер бар экен да, эми айта берсек. Аябай кубанычтамын ушундай марафондо канча деген айымдар отурабыз. Сонун ар кимибиз өзүбүздүн билимибиз менен мен ушунчалык ушул алган билимимди бөлүшкүм келип атат да. Андан кийин болсо кыздарга дагы айтып атам. Давайте момундай жасайлык, 7 дубандын башын бириктирелик, сонун идеялар бар. Баардыгыбыз биригип эмне кылсак деген суроолорду бири-бирибизге берип, бири-бирибизге жардам берип колдосок аябай сонун болот деп атам да. Биздин Кыргызстаныбыз өнүгөт, өсөт деген ойдомун да. Андан башка дагы эмнелерди айткым келип атат. Көп нерселер эле бар да. Азыркы мага эң эле актуалдуу азыр сонун бизнес, интернет бизнес болуп атат да. Заманбап онлайн дүкөндөрчү. Буну менен эмнелерди айтсам болот. Жанагындай сетевой компаниялар ошол жагында деле иштесе болот экен да. Менин тааныштарым, өзүм деле иштейм мен дагы. Анан бул жерден эч кандай акча вложение кылбайт экенсиң да, менин түшүнүгүм боюнча. Бул жерде только реклама и команда менен иштейт экенсиң. Бул жагында кыздар карап көрсө сонун экен да. Бизнеске даяр готовый бизнес экен да. Даяр готовый бизнестен беде магазиндер болуп атпайбы? Ар бир компаниянын продукцияларын реклама кыласың. Кайра ошол реклама кылсаң, товарды алып туруп эле магазинден азыр акчаларын болсо даже апарып эле төлөп коюшат. Мурун биз деген барып ошол продукцияны сатып алып, кайрадан аны деген кайрадан эле немеге апарчык да, акчаларын алып, кайра товарды берип, товарды алып барып, кайра фирмага апарып таркатчык да, апарып берчик да. Эми азыр деген аябай сонун возможностьтор болуп атат да, интернет менен, интернет булактары менен сонун иштесе болот экен. Ошол эле товарды интернетке, инстаграмга, фейсбукка баардык жерге эле сонун реклама кылып койсоң, бунуңуз канча сом турат, бул канча, доставкасы барбы депчи. Ошентип эле акча келе берет экен да. Нолдон акча жасаса болот экен. Ноль эчтеке. Мен кыздарга таң калып кетем да, кээ бир кыздарга келгиле, иштейлик, давайте момундай возможностьтор бар, иштесе болот экен, интернетке ушинтип интернетке сонун информацияларды койсоң, ошол эле нерсени сурап келет дагы, ошол товарларды алып барып бересиң. Алып барып берип туруп, азыр даже алып барып да бербей калды да. Доставка менен эле иштеп калды кыздарчы. Азыр деген мен мисалы бытовой техникаларды предлагать этем элдергечи, балдарга. Анткени оптовый неме точкаларды билем да. Ошол жердеги оптовый точкадагы балдар менен жакшылап сүйлөшө алам, баардыгы менен. Ушундай бытовой техникалар доставка кылып иштейбиз деп түшүнсөң, адамдар сурай берет экен да. Бул канчадан базардын баасын сурайт, сенден сурайт, бааларынчы сравнивать этип туруп, доставка барбы же, анда акчаны азыр сомуңузга салып коебуз, деньги кошелекке салып коелук деп аябай сонун идеялар көп азыр иштесе болот кыздар. Ошо менен көп нерселерди айткым келет. Саат канча болуп калды экен кыздар? 7 болуптур. Дагы убактыбыз бар экен. Ошол эмнелерди айткым келет. Аябай сонун идеялар көп да, ойлонуп, карап, аракет кылыш керек экен, только аракет да. Анан кийин тоже духовно адам деген өсүш керек экен да, өсүп өнүгүш керек экен. Мен ошону түшүндүм да бул жашоодочу. Анан кийин өсүп өнүгүү дегенди кандай түшүнөсүздөр? Мен түшүндүргөнүм, изденишибиз керек экен да. Адамдар менен мамилебизди жакшы кылып, китептерди окушубуз керек экен. Морекиндей бири-бирибизге жардам беришибиз керек экен. Команда менен иштешибиз керек экен. Мен дагы жакшы пример айткым келет.
бир кыз бар болчу, подружкам келип калды, анан тамакты аябай жакшы жасайт да, анан тамакты аябай жакшы жасап, сонун жасаганда мен айттым да, давайте анда деген, неме кылбайык дедим да, жумуш табыш керек, анан Турцияга кетем эже деп калды да, зачем Турцияга кетип, давай бияктан эле тамак жаса, мен болсо таркатайын. Заправкаларга, парикмахерскийлер сен сонун жасайсың да дедим да, тамактан жакшы түшөт экен. Давай момунтип туруп ишти баштайлык. Бир аз эле продукт алып, заправкага апарайлык, парикмахерскийлерге. Алар деген вообще жумушунан чыга албаган адамдар. И кафе, ресторандарга барып келгенге убактылары да жок да. Анан кийин айтсам эле аябай жакты да. Эже, мен Москвага кетсем сонун болмок деп жүрөт да. Анан кийин койчу бир аракет кылып, давай баштайлык деп, анан ал тамак жасап баштады. Сонун кылып, даамдуу кылып тамак жасайт, аракет кылып, ысыгы менен алып барабыз. Сүйлөшүп парикмахерскийде кыздарга алып бардым, заправкаларга алып бардым. Анан биздин Айлус деген Моорекиндей сонун жерде жайгашканда, шаардын, көрүнбөйт экен жакшы. Моорекиндей шаардын башында турабыз да бизчи. Орто Сай деген айылда. Анан кийин бул жерде сонун үйлөр турбайбы артымда? Ошондой үйлөр курулганда строительдер бар да. Анан ошо строительдерге тамакташып баштадык. Ошентип ал кыз деген иштеп, сонун акча таап, экөөбүз бөлүп алдык да. Самый главный берден максат коюш керек экен да. Только максат койгондо кыялдар орундалат экен. Чындап эле кыздар. Мен ушунчалык ишендим ушугачы. Кыздар, давайте аракет кылсаңар баары болот. Баардыгын максат жазып өзүбүзгө. Ошол кыз эми сонун өзүнчө кафе ачып алды. Экөөбүз баштап, ушинтип келиңиз эже монтип иштейлик деп ушинтип өзүнчө бизнес кылып алды да. Бул дагы сонун бизнес да. Аябай мен сүйүнөм ал кыз үчүн дагы. Жакын болуп аябай иштешип калдык да. Анан кийин эже сонун нерселерди үйрөттүңүз, давайте мен менен компаньон болуңуз деп ушинтип калат. Жок, мен сен менен күнүгө иштешкенге убактым жок. Сен өзүңчө чакан бизнесиңди жасай бер. Мен лучше айттым да, Куран окутулат кээ бирлер. Куран окутканга жакшы тамак жасаган повар керек. Борсок жасаганы кыздар керек деп заказ алайын лучше. Заказ алайын. Борсок, тамак, анан выпечкаларды, ушундайларды тааныштарым көп. Мен анткени соода жаатында болуп организацияларга товар таркатам да. Мурда роддомдо иштечимин деп ушинтип айтып атпаймынбы? Адам деген мен баарына жетишем деп өзүнө максат коюп, өзүн өзү алдыга тартса, ошондо гана анын жумушу да алдыга жылат экен да, менин оюмчачы. Анан роддомдо иштеп жүрүп жетишпей калат экен башка жумушка. Товар сатам, коллективиме товар сатам. Анда мындан дагы көбүрөөк товар саткым келип, элдер менен общенияны өзүм жакшы көрөм да. Мындан дагы сонун ийгиликтерге жетишейинчи деп роддомдон чыгып кеттим да. Анткени ал жерде бир аз зарплата аласың. Эми ошого деле шүгүрчүлүк кылайлы. Ошол жерде нан таап иштегендейинчи. Мен бирок роддомдо иштеп жүрүп көптөгөн аялдар менен тааныштым да. Сонун адамдар менен тааныштырдым. Кудай таалам мени жакшы адамдарга гана кошту да. Анан өзүбүзгө дагы менин алдымда сонун адамдар жолуктурат. Аллах таалам ыраазымын деп шүгүр келтирсек дагы сонун нерсе экен да булчу. Анан болсо дагы эмне деген келет. Ошентип роддомдон чыгып кетип, тиги кыз менен бизнес баштап алдым. Ал айттым, эми өзүңчө бизнесиңди жасай бер. Моорекиндей строительдерге тамак жасап, жакшы не кылып, чакан эле өзүнчө кафетерия ачып алды да. Анан айтам мен, мага заказ болгондо, экөөбүз сүйлөштүк да, мага заказ болгондо сага чалайын, булочка, анан кийин борсок. Азыр деген доставка кылып калбадым, мен өзүм машиналы болдум, бир аз ушу торговля менен иштеп. Анан ошол машинаны айдап, бизнесимди дагы чоңойткум келди дагы. Ушинтип
кыздар менен уже мен мурун жалгыз иштесем, азыр команда менен иштеп калдым да, кыздар мененчи. Ой бөлүшөбүз ортодон, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот. Мисалы парикмахер кыздар бар, аларга мен клиент таап берем. Сонун кыркат, момундай кыз жакшы кыркат, үйүңөргө келип чачыңарды кыркып берет. Маникюр жасаган кыз бар, үйүндө баласы менен отурат. Эже мага жумуш неме кылса, клиент чыгып калса айтып койсоңуз дейт да. Анан кийин болсо аларга неме таап берем да, кыздаргачы. Ушинтип баласы менен отурган кыздар бар, сонун кыркат. Просто баласы менен отуруп калган үчүн 1-2 саатка келип чачыңарды кесип берет деп, уже мен команда менен иштеп баштадым да. Аябай мага команда менен иштеген аябай жакты. Көп ар тармактуу бизнес леди болдум деп айтсам жаңылышпайм, мактанбайм, бирок мага ошол нерсе жакты да, аябайчы. Эл менен иштешип, элдерге, кыздардын жашоосуна мен дагы жакшы бир жаңылык киргизгим келди да. Марафонго катышып көп нерселерди, сонун нерселерди үйрөндүм да менчи. Толкун айымдын сабактарын көрүп, могуреки телевизордо көрбөй калдым, жаңылыктарды да көрбөй калдым. Анан кийин болсо ушул марафондо кыздар өткөн сабактарда билим бергенде ушунчалык мен жакшы нерселерди өзүмө кабыл алдым да. Ойлойм, силерди дагы сонун ийгиликтерге жетишип атат болуш керексиңер. Бул жерде только желание болуш керек экен да адамда. Анан кыздар ар кандай инструменттерди айтып кетип атпайбы, могурекиндей кылса жакшы болот экен депчи. Мен ошол бизнести кыздарга үйрөткүм келет. Баардык аял затын ынтымакка, бири бирибизге жардам бергенге чакырат элем. Дагы эмнелерди айткым келет? Ошол саатыбыз кандай болуп кетти экен? 7-тен 10 мүнөт өтүптүр, дагы бир аз убактыбыз бар экен. Ошол терең ыраазычылык. Эфирге биринчи жолу чыгып атам. Туура эмес кемчиликтер болсо кечирип коюңуздар. Алдыда келаткан айт болуп калды уже. Орозобуз бүтүп атат. Кудай буйруса, кылган жакшы тилек, ойлорубуз баардыгы ишке ашсын. Сиздердин комментарияларыңызды караган жокмун, анткени карагандан адамдын ою бөлүнүп кетет экен деп, аягында эле суроолоруңузга жооп берейин деп чечтим да. Анткени ушул кыздар баардыгыбыз күч бирдикте 7 дубандын башын бириктирип, кыздар деген ушунчалык духовно өсөлүк, өнүгөлүк, окуйлук, бири бирибизге жардам берелик. Жөн эле болбогон нолдон бизнес жасаса болот дегенге мен ишенем да. Аракет кылса баардыгыбыздыкы болот. Карабайсызбы, эми ошол кыздардын ушунчалык акылдуулугунан аракет кылганы үчүн могурекиндей кесинди материалдардан, мусорго кете турган тряпкадан эле, момундай эле материалдан резинкалардын түрлөрүн фантазиясына жараштырып туруп, резинканын түрлөрүн тигип, ошону алып барып өткөрүп базарларга. Дагы бир подружкам бар, ага мен не кылып жардам. Мен и так деле товар сатып атам, машина менен жүрөм. Давай анда сен алдагы кусоктордон чачка момундай неме косынкаларды тигет да. Косынкаларды тигет. Айтам, сен тигип кой бер. Мен базарда отурган тааныш кыздар бар. Юбка юбкаларды тигет. Материалдардан, кусоктордон сонун кофталарды тигип алат. Сен деген буну ыргытпа, молодец, тигип коюпсуң. Тигип койсоңдон кийин ошол нерсени давай анда мону сатайлык. Жардам кылайлык бири бирибизге. Команда да аябай жакшы экен да, кыздар. Мен ушунчалык менин алдымдагы ушу марафондо өздөрүнүн билимдерин берген эжелерге ушунчалык таазим кылдым, ыраазы болдум эжелергечи. Жашына карабай, жашына, карысына карабай сонун умтулуп атат да. Умтулуп келечекте буйруса жашообузду сонун ордун таба албай жүргөн кыздарга
сонун билимдерин берип, чын жүрөктөн баардыгына жеткиргиси келип атат да. Мен ушунчалык ыраазымын Кудай таалама. Ушу Толкун айымдын марафонуна катышып, көптөгөн адамдар менен таанышып, сонун адамдар менен тааныштым да. Сонун кыздар менен тааныштым. Бири бирибизге жардам берелик, ушинтип эле бири бирибизге себепкер бололук. Абдан идеялар көп кыздар. Баарыбыздын башыбыз бириксек, жети дубан жөн эле гүлдөйт, өнөт, өркүндөп өсөбүз кыздар. Анан бизде кыздар айтып кеткендей, аял киши бактылуу болсо, үй бүлөсү да бактылуу болот дегенге да аябай мен кошулам да. Бул мен эмне айткым келет? Өзүмдүн эле жашоомдо болгон нерсени айткым келип атат да. Чындап эле проблемаларды айта берип, өзүңчө бир проблемаларды айтып алып, настроение болуп эле кандай кылам, эмне кылам деп жаман нерселерди айта берсең, чындап эле жаман нерселер келе берет экен. Негативтерден арылып, только позитив сүйлөп, бул биздин жакшы сонун сүйлөгөн сөздөрүбүз, аффирмация деген бул чыпчын экен. Анткени жакшы сөздөрдү айта берсек, жакшы нерселер келет экен да. Анан биздин улуу ата бабаларыбыз делечи, апаларыбыздан, чоң апаларыбыздан калган бизге мурас кылып калтырып кеткен көп нерселер бар экен да. Эң биринчи сөздө экен да. Сөздө, анан адамдын сөзүн оңдоп, жүрөгү менен кабыл алса, баардык максаттар ишке ашат экен да. Андан кийин эмнени айткым келип атат буну менен? Ар бир нерсебизди, ар бир ойлогон нерсебизди дагы бирөөгө да мамиле жасасаң, ошол мамиле чын жүрөктөн болуш керек экен да. Ошондо гана сонун идеялар пайда болот экен. Кыздар, мен убактымда бүтүп баратат окшойт. Сиздер менен баарлашканыма аябай кубанычтамын. Биздин сонун природаны көрсөтөйүн. Бул жакта жылкылар жүрөт, айлана жапжашыл. Биздин тетиги Кыргызстандын желеги желбирип турат. Кудайым буйруса, кыздар, баардыгыбыз бириксек, күч бирдикте, идеяларыбыз менен силерге дагы Алла ыраазы болсун. Аллахыбыз ыраазы болуп, мен дагы силерге ыраазымын. Силер менен баарлашканыма өтө кубанычтамын. Биздин Кыргызстандын желеги желбирегендей, биз дагы күч бирдикте баардыгыбыз биригелик, сонун идеяларды жаратайлык, бири-бирибизге ийгилик каалайлык, баарыбыздын ишибизге ийгилик. Кемчиликтер болсо кечирип коюңуздар. Саламатта калыңыздар.